Кудайдын ысымы менен. Экинчи телеканалдын фильмдерди жана сериалдарды өндүрүүчү тобу тартуулайт. Апам тирисинде мен анчалык сарсана болчу эмесмин. Анткени ал аларга кам көрөрүн билчүмүн. Эмичи ал апасынын бош ордун толуктап турчу Хамет. Азыр мен өзүмдү чындап жетин сезип атам. Сен чындап ажырашууну чечтиңби? Ооба. Анда кандай болбосун балдардын уруксатын алуу керек. Анткени сен аларсыз бир да күн жашай албайсың. Жок дегенде телефон чалып кой. Бир саат мурун Саха менен сүйлөштүм. Менин кызым ушундай катуу ыйлаганынан үнү да угулбай калды. Perişte. Ssenariyinin avtoru Alireza Kazemipor. Hasan Johar, Maryam Kaviani, Bahare Afshar, Morteza Zarrabi, Reza Tavakoli, Fatime Golami, Ilya Shahidifar, Soraya Gasemi. Koygun suratçı Muhammad Ganjali, kostümer Nazi Partavzade, grimör Navid Farahmarzi, programmist Mehdi Ngapani, rejissörün yardımcısı Akbar Nasiri, ssenariy boyunca rejissörün yardımcısı Arzu Nikpur, atayın efektler boyunca adis Mohsen Urzbekhani, vizualdıq efektler boyunca adis Amir Reza Motamedi. Titrler Sasan Tavakolli Farsani, Süretçü Muhammad Fogani, Kompozitor Arya Azimenijad, Toptoşturgan Amir Adipparvar, ön rejissörü Mahmud Horsan. Tasmağı düşürүүчү топтун жетекчиси Шахрам Данешпур, Хасан Хезрабади, өн оператору Реза Кешаварс, койгон оператор Исфандияр Шахиди, долбоордун аткаруучусу жана продюсери Рамин Аббасизаде, режиссеру Алиреза Афхами. Саламатсызбы? Салам алейкум. Тахир мырзабы? Ооба. Сотко чакыруу кагазы. Бул жерге кол коюңуз. Бул жер. Рахмат, уруксатыңыз менен. Жакшы барыңыз.
Рана Резайнын ажырашуу тууралуу талабы боюнча сотко чакыруу. Сиздин тамактанып алганыңыз оң. Балдар али тура элек. Рана ажырашуу үчүн сотко бериптир. Мен аны менен ажырашкым келбейт. Сиз каршы эмессиз да? Жооп бериңиз, Периштайым. Эмне деп жооп беришим керек? Менин абалымды эске алуу менен. Башкача айтканда аялымды, эки баламды жана башка бизде пайда болуучу кыйынчылыктарды эске алып, сиз мага турмушка чыгууга макулсузбу? Сиз менен бир болуу үчүн мен бардык кыйынчылыктарды жеңүүгө даярмын. Бардык жемеге жана күнөөлөөгө да. Болгону бир нерсеге такыр чыдай албайм. Сизсиз жашай албайм. Анда биз тезинен мамилебизди шариятка ылайык мыйзамдаштырышыбыз керек. Болушунча тезирээк. Жок, Бекзат ага. Мен сиздин экинчи аялыңыз болгум келбейт. Мен аялым менен ажырашайын деген жокмун. Мага таарынбаңыз, Бекзат ага. Менин Ранайым менен маселем жок. Мен жада калса анын алдында өзүмдү күнөөлүү сезем. Мен сизге экинчи аял болгум келбейт деген себеби сиз мени мендей катуу сүйөрүңүзгө толугу менен ишене албай турам. Бекзат ага, мен деле Ранайымдай аял затымын. Мен баарын абдан жакшы түшүнүп турам. Ал бул үйгө келсе колунан келишинче биздин мамилени бузганга аракет кылат. Эгерде ошондо сиздин мага болгон сүйүүңүз калп болсо, же убактылуу болсо, ал сөзсүз жеңип алат. Менин сизге болгон сезимиме ишенем. Анда мени да ишендириңиз. Жакшысы өзүңүздү алдабаганыңыз оң. Ранайым мага чыдай албайт.
Алло, саламатсызбы Сараби мырза? Бул мен Тахири. Рахмат, Сараби мырза, сиз үйдөсүзбү? Мен сиздин үйүңүздүн алдында турам. Эшикти ачасызбы? Оба. Бирок мен кечирим сурайм. Сизге эмне керек эле? Башка күнгө калтырсак болбойбу? Менин жарым сааттан кийин сотто жумушум бар эле. Эгерде ишиңиз болсо, кечинде же кечкурун келгениңиз жакшы. Ошол жактан сүйлөшөлү. Ушунчалык маанилүү иштериңиз барбы? Макул. Мен азыр эшикти ачам. Бир аз күтө туруңуз. Саламатсызбы Сараби мырза? Саламатсызбы, Тахири мырза. Күттүрүп койгонум үчүн кечирим сурайм. Келиңиз, өтүңүз. Бүгүн ишти таап каларыбызга толугу менен ишенем. Ал иш мен үчүн маанилүү эмес, Сараби мырза. Мен сизге башка маселе боюнча келдим. Сиздин кызматыңыздамын. Мен аялым менен ажырашкым келип атат. Жүр өзүң кара. Ал ылдый да. Өзүң бар. Периште же бул жерде жок экен. Бул жерде таптакыр эч ким жок. Сөз берем Мейсам. Ал эркектин үн менен сүйлөп жаткан. Орой үн менен. Мээси жок, кайдагын айтпачы. Сиз мени уяты жок адам деп ойлоп аткан болсоңуз керек. Жок. Менимче аялың ажырашууга арызын биринчи берсе, демек сен макулдугуңду беришиң керек. Эгерде аны кылбай, сүйгөн кызыңды кое берип жиберсең, анда өмүр бою өкүнүп өтөсүң. Бирок аялыңыздын калыңы абдан көп экен. Аны кантип төлөп берейин деп жатасыз. Бул учурда ал сиз менен тынчтык жолуна түшөрү күмөн болуп турат. Эгерде андай сума азыркыдай эле жок болуп калса, анда ал тынчтык жолуна барууга мажбур болот. Жок, андай эмес. Ал сени абакка отургузуп коет. Антип ал сенден дагы, тиги кыздан дагы өч алат. Абалдарды болсо, өзүнө алып кетет. Анда эмне кылуум керек? Сиз жактоочу болгон соң мага бул маселени мыйзамдуу түрдө чечүүгө жардам берет го деп ойлогом. Мен сыйкырчы эмесмин. Мен жактоочумун, Тахири мырза. Билесизби, жакшы жана өзүнүн жыргалына жашагысы келген адам ал үчүн да төлөшү керек болот. Бирок менде анча акча жок. Сиз аны табышыңыз керек. Кандай болгон күндө дагы табышыңыз керек. Үйүңүздү сатыңыз.
Бул үйдүн документтери сотто. Алар жол кырсыгына байланыштуу кармалган. Менин оюмча тигил кызга үйлөнө турган болгон соң ал кыз макулдугун берип, соттон документтерди бошотуп берет болуш керек. Ал башынан эле макулдугун бергенге каршы эмес болчу. Бирок маселе анын өздүгүн тастыктоочу кагаздардын жоктугунда да анын ким экени дагы белгисиз. Ошондуктан макулдугун бере албайт. Туура. Мыйзам боюнча болбойт. Туура. Тахери мырза, азыркы менин сизге айта турганым менин кесиптик милдеттериме туура келбейт. Бирок соттон үйүңүздүн документтерин бошотуп алууга жеңил жолу бар. Бул кызга жазалма документ жазатуу керек. Баса, менин бир жакталуучум бар. Ал жасалма документтер боюнча мыкты адис. Тахери мырза, бул биз таанышкандан берки кыска убакытта сиз мага абдан жагып калдыңыз. Ошондуктан эгерде сиз макул болсоңуз, бул ишти жазоого мен жардам берүүгө даярмын. Камсанабаңыз, Тахери мырза. Бул мыйзамга туура келбесе да, сиздин ал кызга үйлөнгүңүз келгенин эске алуу менен бул нерсе моралдык көз караштан туура болот. Чындыгында бул жазалма кагаздар анын гана пайдасына. Бирок биз капысынан анын атына жасалма паспорт алган болчубуз. Кантип? Чынбы? Ачка болдуңбу? Карачы кандай сонун жыт. Периштеже тамакты ушунчалык жакшы жасайт, Эмне, апамдан дагы жакшы жасайбы? Ал бул жерден кетип апам келиш үчүн сен чоң энеме периште менен сүйлөшпөгөнгө сөз бергениңди унутуп калдыңбы? Апам өзү келет, уктуңбу? Периштеже, апам бизди сагынганда өзү келет деп айткан мага. Сенчи? Сен апамды сагынган жоксуңбу? Сен эмне эле мага жагышып атасың, а? Кач бул жерден. Эмне кылып Сага жатасың? тиешеси жок. Мен периштежеге айтам. Айта бер. Мен андан коркот деп жатасыңбы? Макул, айтам. Эже, периштеже. Бекер айкырба. Мен барын карадым. Ал жок. Сен периштежең кайра жоголуп кетти. Эжеке, периштеже, сен кайдасың? Эгерде паспорт жасалма экени билинип калса, бизде чоң маселе болот, Сараби мырза. Камсанабаңыз, Тахери мырза. Сиз өзүңүз айтпадыңызбы? Ал киши менен аял профессионалдуу кылмышкерлер болчу деп. Ошондуктан алардын жазаганы менимче туура эле болсо керек. Чечкиндүүрөөк болуңуз. Чечкиндүүрөөк. Жардамыңызга рахмат, Сараби мырза. Сиздин уруксатыңыз менен. Демек, документтерди бошоткондо мага айтып коюңуз. Ооба, албетте.
Эмне үчүн андай кылдың? Анткени мен сени жек көрөм. Сенин бул жерден кетишиңди каалайм. Жогол. Tacaddın. Senin abdan Tacaddın ciğerdi. Эжеке, сен анын ашканада эмне кылганын көрдүңбү? Аны урушуп салчы, ал мени дайыма тарынып берет. Саха, бөлмөңдөн чык, бар ашкананы өзүң тазала. Саха, мен сага чык дедим. Саха, мен сени бөлмөңдөн чык дедим. Жүр киребиз. Жок. Жайла. Кеттик. Периштеже, ашкананы мен жинап коеюнбу? Жок алтыным. Атаң келип, Саха эмне кылганын өз көзү менен көрсүн. Кел отур. Алло, Алло, саламатпы. Бул периште кандайдыр бир жандык, ал адам эмес. сен эмне деп атасың, Саха? Ата, мен жаңы эле өзүм көрдүм. Ал айнекти басса дагы эч нерсе болгон жок. Ашкана стол аркылуу да өтүп кетти. Менин алдымда да жаркырап күйдү. Жаркырап күйдү? Ооба ата, өзү күйдү. Бирок ал эч нерсе болгон жок. Бир убакта күйүп кайра өчүп калды. Ата, мен азыр эле андан качып үстүнө чыгып кетсем, кайра алдымда пайда болду. Саха, токтот, жетишет. Экинчи мындай сөздөрүңдү укпайын. Эгерде мен сага ишенип алып, аны кууп чыгам деп ойлосоң, сен жаңылышасың. Ата, мен чын айтып жатам. Ата, ата. Саламатсызбы ата? Сахачы ашканада идиштерин баарын талкалап чачып салды. Салам. Салам. Ал азыр кайда? Үстүндө. Эмне кандай кылды? Билбейм. Капысынан эле мага оройлонуп үстүнө кетип калды. Мага чалып дагы кызыктай нерселерди айтып баштады. Эмне болгонун билбейм. Сиздин алдыңызда мени уят кылгысы келип атат. Анын таарынчын түшүнсө болот. Ага убакыт керек. Баягы паспортду алып келиңизчи. Эмнеге?
Документти бошотуш үчүн сотко барып макулдооңузду бериш керек. Макул. Мен баарын карап чыктым. Биз биринчи өздүктү такташ үчүн судмед экспертке барабыз. Алар сизге суроо беришет. Аларга жооп бере аласыз да, Ооба, жооп бере алам. Камсанабаңыз. Сенин эжең эмне деп атат? Периштежи Сахар тарынтып жатабы? Жок. Чыныңды айтчы Мейсам. Мен жок, Саханы тарынткан жокпу? Жок ата. Саха өзү эжени тарынтып жатат. Ал тамакка туз кошуп салды. Мен даярмын. Мейсам жаным, алтыным. Биз келгенче пазлды чогултуп тур. Адаштырбай, Макул. Жакшы кал уулум. Кош. Мейсам, жүрү кеттик. Кел бул жерден апама качып кетебиз. Мен барбайм. Мейсам, бул периште эмес. Мага ишен. Ал көз байлоочу, ал желмоо кыз. Азыр эле ашканадан анын башынан от көтөрүлдү. Болбогон нерселерди мага айтпачы, жайыма койчу. Мейсам, жүрү ак бараган таксине түшүп алып, апама кетип калабыз. Эгерде сен бул жерде калсаң, ал сага бир нерсе кылып коет. Жайыма койчу, пазлды чогултчу. Мейсам, сен барбайсыңбы? Жок. Фильм Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин алдындагы маданий өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен Олжо Продакшн студиясында кыргызчаланды. Үн коштогондор: Нургазы Калдаров, Шаршегүл Аманова, Айгерим Намазбекова, Эрхан Нурланов, Жаңыл Чыңгышева, Жаңылай Исакова, Нурлан Салидинов, Айпери Жороева, Гүлнара Ишалиева, Аман Мамбетакунов, Чыңгыз Мырзаев, Нурлан Разакулов жана башкалар. Фарс тилинен орус тилине которгон Асия Исабаева, орус тилинен кыргызчага которгон Жанара Сатарова, үн коштоонун режиссеру Нурланбек Камчыбеков, Марс Түгөлов, көркөм жетекчи Нурлан Разакулов.